Büyük zalda gireturanlar var böyle. Никакого сохранения санитарных норм. Метр-полтора метра дистанции друг от друга никто не держит. Всем все равно на свое здоровье. Ricanım rastlayana kalmanızdan, kolona turumuzdan. Yavaş безопасности. Сақтабай тұрасыздар ғой. Жоқ, сіздер жақын тұрасыздар. Денсаулықтарға Очередь келді, онына жылу жатыр. аралық сақтабай Сұрудысын қат бек қойыр. Ошыда ошындай болды. Сен нормально тез. сіздер аралықты сақтау бойынша ескерту жүргізіп жатасыздар. Жүргізіп жатады. Қандай қалмай жатты ма? Қалалық ортасы елдер қалалық жатады. Түрдесен әрі бізбен ұшып атшады. Қанша адам жүрді? Көзімен Ерде 3 адам. көрмегендейсіздер қандай? Жатады, мендер құлақ салып айтады. Түсіндіріп қойғылады, мен мынау жағырға екі жол Bir adam nara verin. Ne kıkırız şimdi. Çakırım, ben korum çu. Айтқылар. Kim айтсын әжеке? Бардым осынша адамға бір мін сайдау. Айтқылар. Сілер порядокты қармау. Порядокты қаяқтан қармаута. Сіздің порядокты қылбай тұрып өзіңіз çoğulu болғаныңыздар қырап. Қиқырбай сөйлеміз. Сіз қиқыр отырсыз. Ол жаққа екі жолы чекті. El көрді, камера тартты. Сіз қиқыр отырсыз. О жолды порядокында қарасаңыз қиқырбай. Мен жаққа екі жол чықты. Сен дағы пропискеге Siz arabada aldarcı. Arabada aldarcı. Ana kiyim kayra uzat. Денсаулығыңыздар, сіздерде аралықты сақтабай жақын отырасыздар ғой, денсаулығыңыздарға қорықпай тұрсыздар ғой? Білмеймін, Құдай сақтасын. Біз өзімізге немезде немелеріміз бар, бар жоқ, антисептің жанында, маскам бар. Біз выдачаға келдік, паспорт алам. Киргизуде қандай ережелер сақтау? Ережелер сақтады, ооба. Біз фамилиябыз шықты, анан кирдик да. Антисептик өзүбүздүн жаныбызда да бар. Ошол немesi. 1 метр аралык деген түшүнүктүү билесиз? Ооба, түшүндүрдү. Сиздер азыр үчөөңүздөр отурасыздар. Билбейм. Кайсызчы? Денсаулыгыңызда проблемаларыңыз бар? Это я правда. Коркпойсуз го? Корком. Коркасызбы? Анан жакын отурасыздар го? Жақын бар. Азыр биз бүгүн ишти баштадык. Бул жерде мына Ленин көчөсүндөгү 318-де жайгашкан калктуу борбору баштадык. Анан бизге келген чет өлкөлүк жарандарды каттоого биз бөлүп Кыргыз почтанын имаратына 2 сотрудник отургузуп койдук. Ал жерде 2 адам постоянно отурат. 1 ай ичинде. Себеп ошо 2 ай карантин ичинде bizde көп чет өлкөлүк жарандардын регистрациясы суроктору бүтүп
токтолуп кетти. Биздин расчет боюнча бир где-то 3000 адам бир каттоо немеси мөөнөтү бүтүп, булар бизге ошо 1-июнга чейин бизге келиш керек да. Ошого даярдыкты неме кылып, азыр ошо 3 точка бар шаарда. 4 точка бар да. Манасатада жайгашкан Калп Төлү борбору, Онадыр кичик районунда неме бар, Пом паспортный стол бар, анан Ленина 318-де, анан Кыргыз почтанын имаратында. Канча сотрудник иштеп атат, кандай тартипте иштеп атасыздар? Азыр тартип бурукунда эле саат 9-дан 6-га чейин иштеп атабыз. Сотрудниктин саны барды жалпы айтканда бир 31 адам иштеп атат. Канчадан киргизип атасыздар? Анан биз ошо неме штабтан коюлган талап боюнча ар бир сотрудникке бирден неме киргизип атабыз. Тели ошо бир сотрудник бошосо аркасынан адамды киргизип атабыз. Siz daha 3 kere Ne üçün aralıkta saklamay жатасыздар? Ден соолугуңуздарга Очередь жетип калды бизге. Аралык сактабай турасыздар. 1,5 метрлик аралык деген бар. Мен артындагыларга айтыр. Бизге очередь жетти. Сактай эле турабыз. Күн болуп атат да, күндө туруш кыйын да. Ошон үчүн мынакка баардыгы элек көлөкөйгө качып атат да. Азыр роза, ден соолук деп атабыз, эми розабыз да баардыгыбыз. Мынакта тура турган болсо, мен мисалы үчүн сахармын да. Мынакта тура албайм, розамын. Анан өзүбүз эле мынакка качып атабыз да. Саатына эми бир шарт болсо экен, мындай көлөкө болсо экен, элдер ошо көлөкөдө туруп турабыз. Көлөкө жок да, мындай шарт болсо, биз ошондо турабыз. Эми шарттар түзүлгөн жок да, бир скамейка жок, нерге бир отура турган жер жок, мындай көлөккө барып отурсак, анан бияктан кыйкырса, анан чуркап келебиз. Эми биякта шарт болгондон кийин машинада отурайлы десек, машина дагы ысык. Эми мына 1-2 күн роза өтүп алгандан кийин, анан кийин бир бүдөкенди сактап, мынандай көлөкөлөргө өтүп алабыз эми. Азыр мынакка өтө турган болсо эми айдайт мынактанчы. Бул частный биз немелер чыкпагыла деп. Ошол менен эле мындай кочотабыз да баардыгыбыз эле чекеде турабыз эми эптеп балак сактап атабыз. Иш жумушубузду бүгүн 21 майдан баштадык. Карантинге байланыштуу азыр гигиена баары сакталып атат. Биринчи иреттен азыр баягы расстояние адамдын 1 метр бирден киргизип атабыз. Антисептиктерди колдонуп атабыз. Ошондой эле биякта эшикти охрана карап, адамдарды баткалауга аракет кылып атабыз. Ар бир сотрудниктерибиз маска жана перчатка кийет. Ал маска перчатканы ар 2 саат алмаштырат. Антисептик бар. Ар бир кире бериште хлорка менен обработка болгон. Кече келип бардыгында хлорка менен кылып, биздин уборщица тазалап, хлорка обрабатывать этип, бардык санитардык гигиенаны сактап жатабыз. Эми силерге башка ишканаларга тапшырган көп адам келет да, анан кандай дезинфекция иштери күнүндө жүрүп турабы? Дезинфекция иштери ылас аралап кече 2 маал жүрүп атат. Бүгүн иш баштадык, өзү 2 айга жакын уже карантинге байланыштуу дем алууда болдук. Эми жарандарды кабыл алып бат-баттан кетирген аракет кылып жатабыз. Өзүңүз көргөндөй эшикти айбагандай көп экен да, анан эч кандай баягы 1,5 метрлик аралыкты сактабай жатат да, сиздер тараптан иштери жүрүп. Бизден тараптан азыр көрөсүңөр, бир эмес 3 милиционерлер келип атат, түшүндүрүп жүргүзүп атабыз. Эшикте бир сотруднигибиз турат. Ал сотруднигибиз болсо кандай консультация иштерин берип атат. Андан тышкары биякта дагы ичкериде да бир охранник ал киргизип атканда ар бир адамдын антисептик менен колун обрабатывать этип киргизип жатабыз. Эми биздик калкта төйлө болгонго байланыштуу азыр көбүнчө жарандар ушу туулган тууралуу көйлүккө келип атат жана өлгөн тууралуу көйлүккө келгенге байланыштуу адам көп болуп жатат. Толку өчүрөтмөн бара келет, 3-кабинетке.
Жылыңыз. Аралықта сақтап алыңыз, жылыңыз. Дағы жылыңыз. Siz de жылыңız. Çıkmamız bir yerden. Narzatlar sizden. Açıkta ıldayım. Bir yarım 2 metre aralıkta saklap durunuzlar birbirinizden. Çıkamazlar. Qanday жұмысты бүтіргені келдіңіз, анан бұл жерде тәртіп қандай болып жатыр? Так, мен 10 бойынша келдім эле. Saat 9'da келгем. Тасып көріп тұрам. Бұл жерде bir специалисті қойып, неме ош керек. Көйлікке келгенде отдельно, ОМС отдельно, ЗАГС отдельно. Азыр 2-3 шықты. 3 сааттан бері тұрам дейді. Тұрып қайра шығып. Жоқ, болду еткем о документ так келді. Bir документ үшін қайра жөнелді. Ушул жерге bir специалисті қойып тұрып, документтерін текшеріп, анан киргизсе болот. Ну, баягы неме боюнча 1 метр, 1,5 метр дейт. Аз кандай болот ал бир. Ушул лучше кое берсе болмок ушул. Же местаны неме отуруп тизиш керек. Мына немен элдер эмне турат эми? Органды. Ушуну тизиш керек. Отдельно көйлүктү отдельно, ЗАГС отдельно неме. Караңыз, бардак болду. Бардак болгон үчүн элдер аралыкты сактабай жатат да. Аралыкты сакталбай атат да. Сакталбагандан кийин лучше кое берилбейт же. Жетишиш керек 1,5 метрден. Могул жерден saat 9'da келген экен бирөөсү. 3 сааттан бери туруп, bir документим жок, кайра кеттим дейт.